сайын октябрь айынын акыркы дем алышында автомобиль транспорты жана жол чарба кызматкерлери өздөрүнүн кесиптик майрамдарын белгилешет. Бүгүн биздин кесиптик майрамда мен ушул Нарын областынын жолчуларына бардыгына ушул кесиптик майрам менен чын жүрөктөн ушул жол башкармасынын атынан, ошондой эле өзүмдүн атыман куттуктайбын. Буларга чың ден соолук, узун өмүр, үйлөрүнө бакыт таалай, ошондой эле иштеп аткан ушул иштерине албан ийгиликтерди каалап келем. Ырдаса булбул ашыгын, ыргалат гүлдөр акырын. Сен болдуң жанга жакыным, ай сездирип дүйнө асылын, асылым менин асылым. Күн карма балган түшүмдөй, өтүлбөй келечек от болуп жанып алгамын, өчүрбөй ошол сезимдиң, ай өзүңө келет арнагым, ардагым менин ардагым. Күн карма болгон түшүмдөй, өтүлбөй келечек жылдыз болуп сырдашым, ашыктыгырын тыңдасын. Түнөгүм болбой жалгыздык, ай жүрөгүм сен деп ырдасын. Кымбатым менин кымбатым. Күн карма балган түшүмдөй, күтүлбөй келечек өтүлбөй, биз үчүн дүйнө жаралы.
Бул күнү автомобиль жолдорунун өндүрүштүк линиялык башкармалыгы да кесиптик майрамдарын белгилешүүдө. Учурда бул облустук мекеме Нарын облусунун Кочкор, Жумгал, Актала, Нарын райондорунун жана аймакташ жайгашкан Тогуз Төрө районунун жалпы пайдалануудагы 2717 чакырым автомобиль жолдорун тейлөөгө алат. Быйыл 2012 жылдын 10 айында биздин ошол башкармалык боюнча бир топ иштер жүргүзүлдү. Же болбосо бизде планда 49 миллион сом каралса, ошону 51 миллион сомдук жол оңдоо жумуштарын аткардык. Анын ичинен алып карасак, ШПО деп коебуз, кара майды аралаштырып, шагыл менен ошо жолдун бетине жасып таптоо, бул 5,3 километр жол аткарылды. Ошондой эле гравийный жолдорду, шагыл жолдорду үстүнө покрытие деп коебуз, ошолор төшөө жумуштары азыр дагы аткарылып жатат. Жумгал районунда 1 километр асфальт салдык, дагы бул иштер азыр эстеп уланып жатат. Ошондой эле быйылкы жумуштардын ошол Орчунду суу, Көкөмөрөн суусу аркылуу Жумгал районунда көпүрөнүн курулушу башталды. Бул узундугу 80 метр болгон 4 параллель деп коет. Узундугу 80 метр болгон көпүрө. Мунун быйылкы жылы 9 миллион 930 миң сом каралган. Ошону толугу менен өстөштүрүү боюнча иштер жүргүзүп жатат. Эгерде ошол бюджеттен дагы акча боло турган болсо, быйыл биздин бир дагы 30 миллиондук жумуш аткарууга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Эгерде ошол жумуштар бүтсө, анда ошол көпүрөнүн толук тирөө иштери толугу менен бүткөрүлөт. Баарыбызга эле белгилүү болгондой, быйылкы жылы ушу өкмөтүбүздө бюджеттин тартыштыгы сезилип жатат. Азыр ошон үчүн мына бизге каралган пландарды ошол кыскартуу иштери жүргүзүлүп жатат. Болбосо быйылкы жылы бизге 141 миллион каралса, ошо кыскартылып атат. 80 миллиондой гана ошол акча каражаты калды. Эми көп объектилер ошо толугу менен бүткөрүлбөй токтоп калып атат. Мындан ары биз ушул жанагы 2012-2013 кышкы убакытты жакшы өткөрүү боюнча ошол болгон аракетибизди жасап атабыз. Азыр толугу менен техникаларды жанагы белди участокторду ошо кышка даярдоо жумуштары толугу менен жүргүзүлүп жатат. Нарын шаарына дагы быйылкы Министерство транспорт же болбосо биздин Пулват аркылуу 30 миллиондук акча каражаты каралган. Бүгүнкү күндө ошол мунун ичинен 23 миллион акча каражаты келип туруп бизге түшүп, биз шаарга которуп бердик. Азыр Нарын шаары ушуну ыртыс жөлкө менен асфальттоо боюнча жанагы тротуарлардын саны боюнча иш жүргүзүп жатат. Эгерде дагы 7 миллион азыр керек болуп атат. Эгерде 7 миллион ошо келсе, анда бул ыртыс чөлкөмүндөгү жол тротуары менен толугу менен бүтөт. Ал эми Бишкек-Нарын Торгат жолу боюнча мына өзүңүздөр көрүп, ат башы жакта бир топ участоктор толугу менен бүтүп асфальт болуп калды. Азыр мына ат башынын жашоочулары Нарынга Алла айтып атат, тез эле убакыттын ичинде Нарынга жетип калдык деп. Кудай буйрса, эмдиги жылы ушул Кызыл Бел участогуна, мына Долоон участогуна жери дагы жол эмчили башталат. Албетте, ар бир тармактын мүнөзүнө жараша аткарган иши да болот эмеспи? Андыктан бул кесиптин ээлеринин да аткарган иштери маанилүү. Айрыкча жолдорду оңдоп түздөө, тазалоо өңдүү түйшүктүү жумуштар жыл мезгилдеринин шартына жараша тынымсыз жүргүзүлүп турулат. Мындай ишти алып барган Нарын облусунда 9 жол тейлөө ишканалары бар. Şu maşineye salып alıp yolda işleyiz takay. Kışında olsa günü tünü emiyoruz. Asfalt kıyalarına. Жол адам өмүрү менен тыгыз байланышта. Алыскабы же жакынгабы тарткан сапар жол менен башталат да жол менен бүтөт. Жүргүнчүлөрдүн жол жүрүүсүнө шарттарды түзүү үчүн учурда күзгү жумуштар аткарылуу менен кышкы мезгилге даярдык көрүлүүдө. Номер 8 жол тейлөө ишканасынын айдоочусу болом. Анан айдоочу болуп келген менен деле ушундай келгенде, ушундай иштерге келгенде рабочылар менен кошо рабочу болуп иштешебиз, жардам беришебиз, тала түстө жүрө беребиз. Жолчунуку ошо экен да, жолдо экен. Кышында болсо жумуш жок. Жолго шагыл чачабыз, паспорт чачабыз. Жумуш айдоочулардын баары рабочылар менен чогуу ошондой жүрөбүз. Союз тарагынан кийин каралбай калган. Эми бир 3-4 жылдан бери Кудайдын кулабыз үйүнсүн жакшы эле болуп атат. Жакшы каралып, жакшы болуп, жакшы оңолуп атат. Майыллардын жетиштүү бүт.
Жакшы буюрса жолдун баары оңолуп, жакшы болуп калды. Айылдардын жолдору оңолду, шаардын ичи оңолуп атат. Ыртыс аймагында да бир 2 километр жерде асфальттанып жакшы болду. Жол оңолуп калды жакшы буюрса. Бүгүнкү ушул кесиптик майрамыбыз менен куттуктайм өзүмдүн коллективимди. Нарын шаарындагы номер 8 Кубанычбек Токобаев жетектеген жол тейлөө ишканасында 65 адамдан турган эмгек жамаат иш алып барат. Бүгүнкү күнгө жалпы 405 километр асфальт жалпы жол тейлет. Анын ичинен 130 километри асфальт жол, калгандары шагыл жол. Огон бир ар кандай жол курулуш техникалары бар, 15 автотранспорт. Эң негизинен Нарын Баятова жолу, Нарын Оруктам жолу, Онарча Жаңытылап 8 март жолун тейлейбиз. Быйылкы жылга Нарын Баятова жолуну 5 километр шподоп коебуз. Майда таш, ботурланган ташты битум жайып үстүнө чачып, аны 5 километрге жайдык. Андан сырткары Онарча Жаңытылап 8 март жолуна 5 километрге шагыл төктүк. Нарын Оруктам жолунун 60 километрге Жыгач көпүрөнүн үстүнкү бетин кайра оңдодук. Грейдерлөө иштери жүрдү. Нарын Баятова жолунда асфальт жолдорду ямыштын ремонттоп коебуз. Асфальт менен жамоо иштери өткөрүлдү. Мен ушул жолчу болгонума сыймыктанам да. Анткени өзүңүздөр билесиз, Куранда деле айтылат, ушул жолдогу 7 ташты алса сооп депчи. Анан ушул менин кесиптештерим, мен өзүм баш болуп ушул жолдо биз ар дайым адамдар аман-эсен өтсө экен, кырсык болбосо экен деген ой менен бүгүнкү күнгө чейин иштеп келебиз. Учурдан пайдаланып мен дагы өзүмдүн эмгек жааматымды ушул жолчулардын күнү менен баарын тең куттуктайм. Иштеринде ийгилик болсун, үй бүлөсүндө аман-эсенчилик болсун, ден соолуктары чың болсун. Иштеген иштеринен баар таап ар дайым жакшылыктын үстүндө жүрсүн. Жолдо жүрүшөт, ар дайым суукта, ысыкта ушул жолдо жүргөн бир адам жакшы өтсө экен деп тилешет менин кесиптештерим. Ошон үчүн алардын да жолдошудур, жолдошу кыдыр болсун. Дагы бир жолу майрамдары кут болсун. Bacırayı çarpmanakka жеткирбей бара жатты. Çarpmanakka жеткирбей бара жатты. Жаңырса кубагыма, кубагыма, окшоп кетет ала тоңум булагыма. Жүз көрүшпөй жаш жүрүп жаялабы, жаялабы, жайлоодогу жан сүйгөн ынагыма. Жан сүйгөн
жыттайын сылап кетти. Сүйгөнүмдү жыттайын сылап кетти. Бул күндү иштеги ийгиликтер менен белгилеп, эмгек алдыңкыларына сыйлыктарды тапшырып, жакшы каалоо тилектер айтылып, майрамдык маанайда салтанаттуу түрдө белгилешти. Чында жол аябай татаал кесип, ошол жолдо жүрүсүздөр. Өмүрүңүздөр ошо узун жолдой узун болсун, ден соолукта болуңуздар. Үйүңүздөр да дайым бакыттуу алай болсун. Куттап коелу. Жолчулардын ишинин өзгөчөлүгү да жумушчулар көбүн эсе талаа түздө жолдо жүрүп иштешет. Түйшүк менен мээнет талап кылган кара жумуш экендигине карабастан, жоопкерчиликти жогору коюп, милдеттерин аркалап өздөрү тейлеген аймактарда ар убакыт жолчулар жүрүшөт. Адатта жол иштерин бүткөрүүнү техникасы элестетүүгө да эч мүмкүн эмес. Бул жагдайдан алганда техникалардын жетишсиздиги, эскилиги да өз кедергисин тийгизбей койбойт. Ошондой болсо да айдоочулар менен механиктердин талыкпаган аракети оңдоо иштери менен алып урушуп турушунун натыйжасында колдо бар болгон техникаларды толугу менен пайдаланып келишет. Азыркы учурда биздин техникаларыбыз почти деген 90% кышка даяр. Көпчүлүк техникаларыбыз азыр жолдо иштеп атышат. Жолдо да балдар иштеп атышат. Основной механизаторлор бул куроодо азыркы иштеп, кышка даярлык боюнча азыркы бүтүп турган коллектив механизаторлорда буюрса эми кышты деген жакшы күч аракет менен тосуп алабыз деген үмүттө турабыз. Заманбап жаңы техникалардын алынышына да автомобиль жолдорунун өндүрүштүк линиялык башкармалыгы аракеттерди көрүүдө. Арийне мындай техникалардын болушу ишти бир кыйла жеңилдетүүгө да, илгерилөөсүнө да мүмкүндүк түзмөк. Азыркы тапта биз баардыгы салыштырмалык менен билинет эмеспи. Салыштырмалуу бизде техникалар моралдык, физикалык жактан аябай эскилиги жетип, алсак 30 жыл мурунку техникалар менен иштеген күндөр болуп атат. Техникалар негизинен жетишсиз. Анын үстүнө көбү эскилиги жетип, өз мөөнөтүн, иштөө мөөнөтүн аяктап бүтүп койгон техникалар болуп атат. Анан бул боюнча да биз министрликке чейин өзүбүздүн суроо талаптарыбызды коюп атабыз. Буюрса быйылкы жылы Турциялык кредит менен техникалар алуу пландары иштелип жатат. Тендер өткөрүлүп, ушул мүмкүнчүлүктөр чечилип калса, буюрса биз да техникалуу болобуз деген үмүтүбүз чоң. Техникасы азыркы күндө ишти жүргүзүш өтө эле кыйын болуп калат. Эгер техникалык мүмкүнчүлүктөрүбүз болсо, азыркыдан дагы көптөгөн мүмкүнчүлүктөргө, ийгиликтерге жетишет деген оюм бар да. Жолчуларды мен ойлойм, өзгөчөлүгү бизге жылдын 4 мезгили тең биздин иш сезонубуз болуп эсептелет. Кыш келсе кар менен күрөшөбүз, жаз келсе жазгы суу менен күрөшөбүз, сел менен күрөшөбүз дегендей. Жай келсе сезондук асфальтыбыз, аң чөнөктөрүбүз, жамоо иштери менен күрөшөбүз. Кайра күз келет, кайра кыш камылгасын көрөбүз. Азыркы учурда ошо кыш камылгасы менен иштеп алектенип жатабыз. Майрамыңыздар менен деп куттуктап кетким келет. Бир мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, аларга иштерине албан ийгиликтерди, бекем чың ден соолук, үй бүлөлүк бакыт ала калайм. Япон илгисиндеги мынау жалгыз автогрейдердин да, аны башкарган Таалай Өмүралиевдин да жаны тынбайт. Тынымсыз иштеп чакырылган жерде болот. Нарын Ооруктам жолун кырып тазалоодо иш учурунда жолугуп, 20 жылга чукул убакыттан бери иштин сырын мыкты өздөштүргөн номер 8 жол тейлөө ишканасынын тажрыйбалуу жана алдыңкы грейдерчиси менен маектештик. Мен ушу көп жылдан бери ушу жол системасында иштейм. Бала кезден бери иштедим негизи. Бульдозер айдадым, ар кандай техникаларды айдадым. 82 айдадым ушундай. Экскаватордор айдадым. Кийинки жылдары ушу грейдер менен жүрөм көп. Бул грейдер келгенде, мүсүйүсү келгенде 7 жыл болду. 7 жылдан бери ушу грейдер менен жүрөм. Тынымсыз иштеп келатам 7 жылдан бери. Ушу DO8-те иштейм ушу башынан бери эле. Ушундай бул эки нарын жолун жасайбыз. Бай Казак Орто Нура
жолдорун жасайбыз. Өзүбүзгө тиешелүү жолдор жасайбыз да. Ошо райондордон дагы чакырат, райондорго барып жардам беребиз. Негизги техника катарында. Техникага неметет да, ушу сурайт, анан барып жардам беребиз. Калган ушу өзүбүздүн жолдорду тейлейбиз. Профиловка ушинтип жол жасап эле күн десе күн, түн десе түн иштейбиз. Айлык эми ар кандай эле болуп калат. Аз да болот, көп да болот. Негизи жасалган иштин көлөмүнө жараша айлык алат экенсиздер. Ушу иштегенге жараша айлык алабыз да. Жалпы жолчуларга жакшы тилектерди каалайм. Ушу семьялар менен аман эсен болуп, ушундай жолдон үзүрүн көрүп жүрө беришин каалайм. Арине, шагыл жолдорду автогрейдерлөө, жол четтерин тегиздөө, жол белгилерин орнотуу, жол тайгалагын алдын алуу үчүн мерчемдүү жерлерге, аймактарга, ашууларга топурактарды шүрөңдүү иштер жасалып келет. Деңгиси жол чарбасын өнүктүрүүдө өздөрүнүн салымын кошуп, иш жүргүзүп келе жатышкан жалпы эле кызматкерлердин түшүктүү иштерине ийгилик, өздөрүнө ден соолук, үй бүлөлүк бакыт каалайлы. Майрамыңыздар менен. Yıldızlardı haralap Sen üçün güldürdün emez Yıldızlardan bu genç yasap Canıp durgan yalgız ayga Jalınamına da dimça Körboy kalıp sumsay bayı Sen jılmayganda, sen jılmayganda Bilesin mi senin gözünde Sihirli güç barday özünçü Bir kadam da alыс bastırmay Tartat özünü, tartat özünü Bilesin mi senin gözünde Sihirli güç barday özünçü Bir kadam da alыс bastırmay Tartat özünü, tartat özünü Tartat özünü Geçindik gene